Aka bizdin чемпиондорубуз. Сезим молодец. Сезим. Олимпийский чемпион боласыңар буюрса. Молодцы, молодцы. Gel, geç pas. Оштан келе атасыз ба? Оштан эле тоза. Чемпиондорубуз келди. Aka ошондой эле биздин дагы күчтүү балбандарыбыз келди. Айжан молодец. Жакшы күрөштүң. Кичине жетпей калды эми. Тажрыйба болот. Буюрса. Мындан кийинки турнирлерге трамплин болот. Өзүңүн эмоцияларың жөнүндө кыскача айтып өтсөң. Өзүм эмоцияларым мен финалга чыгам, даже чемпион бере болом деп баргам. Мага буйрубай калды. Эмкисине буйрса чемпион болуп, өзүм медалимди алам деп толук ишенем. Молодец. Ийгилик. Рахмат. Аласың буюрса. Уста жакшы күрөштү. Мурзат жакшы күрөштү. Кичине жетишпей калды. 2 секунда калганда алдырып ийдиңби? 20 секунд. 20 секунда. Рахмат. Фаруктардын үй-бүлөсү. Жуманазаров. Эмоцияларың жөнүндө, дүйнө чемпионаты, жалпы турнир жөнүндө өзүң сөз оюң айтсаң. Дүйнө чемпионаты жакшы деңгээлде өттү. Мен бардык спортсмендей эле болуп алтын медаль алам деп баргам, бирок тилекке каршы андай болбой калды. Кудайдын буйругу экен, бирок буга да шүгүр. Италиялык менен күрөшкөндө эмне жетпей калды деп ойлойсуң өзүңө? Тактикалык жактан туура эмес болуп калдыбы же? Өзүм жакшы настрой кое албай калдым. Настрой, тактика жактан туура эмес кое алган үчүн жетпей калды. Өзүм иштей албай койдум деп айтсам болот да, 100%. Мындан кийинки пландар жөнүндө айтсаң, эми мындан кийинки Кудай буйруса СНГ оюндарына даярданып, ошол жактан бул дүйнө чемпионатына даярданып жатканда мен сол ийинемди связкасы сухожилия частичный разрыв болчу, ошон үчүн дагы жакшы даярдана албай калгам десем болот. Ден соолук каалайбыз, жакшы окуп турасыз. Рахмат. Сүрөткө түшкөн. Көрсөтчү. Көрбөдүм. Камера. Жеңиш болсун да. Рахмат. Кубанып отурдук сен чыкканыңда. Рахмат. Сезимдериң жөнүндө айтсаң, дүйнө чемпионаты жөнүндө даярдыктарың кандай болду эле? Даярдыктарыбыз жогорку деңгээлде болду. Атамдын көз карандысында болдум. Астында ошо көлдө сбордо болдук, аябай жакшы дайындалып бардык. Финалда алтын буйруптур. Буйруса кийинкисинде алып келебиз деген ойдобуз. Болгон мүмкүнчүлүгүбүздү, болгон аракетибизди кылабыз. Айтчы турнирлерге кандай маанай коюп атасың? Ошо алдыдагы пландар жөнүндө. Алдыдагы пландар кандай соревнования чыгат, бардыгына алтын деп коебуз. Буйруса цель ошол, алтын алып келебиз деген. Өткөн олимпиадада эжелериң кандай үчү берди, ошол жөнүндө айтыңыз. Ошол өткөн олимпиадада өткөн эжелерибиздин мотивациясы менен биз дагы барып, ошол күчү менен, ошол энергиясы менен барып күрөшүп келдик. Ошо бардыгыңыздарга чоң рахмат, поддержка берип жаткандарга, кыргыз элин баарыңыздарга чоң рахмат. Ошол жеңишимди кыргыз элиме арнайын чоң баарыңыздарга рахмат. Дагы бир суроо, апаңыз менен барып чогуу күрөшөсүз негизи эле. Өзгөчө бир кошумча энергия берип, күч берип, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Менин күрөшүмдү мени билгендей эч ким билбейт. Атамдай билгендей эч ким билбейт да меничи. Ошондуктан канча мен менен чогуу барган сайын ошончолук мага көбүрөөк күч кубат берет, көбүрөөк
өзүмө жакшы. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес, сиздерге рахмат. Айтып койсоң, кандай күрөштү? Кичине ошо экинчи схваткасы итальянка менен кичине кандай десем, туура эмес пассивный күрөшүп алды. Кандай кичине жетишпей калды да, ошо немеси өзү уверенность кичине жетишпей калды окшойт. Көптөн бери кандай десем, карантин болуп, көп эс алып, андай выезд жок болчу да, буга чейин болгон эмес, кичине Жалпылап алып караганда кандай баа бердиң Сезимдин ошо дүйнө чемпионатында күрөшүнө? буюрса кандай десем, бул жерде Сезимдин чемпион болууга да мүмкүнчүлүгү бар болчу. Тилекке каршы бронза болуп калды. Буга деле Кудайга шүгүр, Кудай буйруса, кийинки чемпионат мирада алтынга аракет кылабыз. Сага да ийгилик, Рахмат. жеңиш каалайбыз. Демек ай, жеңиш кут болсун да жолу. Разы болсун. Эмне жетишпей калды? Финалда ошол жөнүндө айтсаңыз, эми ал жерде жамбаш жаса деп аттыңыз. Башка тактика менен күрөшсө болот беле? Жамбашты жазадык, 4 упай алдык. Акырында мелеки бир атака деп атканым ошол болчу. Бир түртүп чыгабы, же бутуна кирип бир ыкма жазап туруп, бир упай алсак деле 7-7 болмок, качество менен бир үзүтмөкбүз. Бардыгы жетишиктүү болду. Биз биз бир гана ката кылып алдык накаттан. Ошо накатты бербеш керек болчубуз. Ошо накатты бербегенде биз азыр алтынга келдик. Мындан кийинки кадамдар кандай болот эми? Кандай турнирлерге даярданасыздар? Мындан кийинки турнирлерде бизде календарный план менен дайындалабыз. Дирекция менен кеңешип, башкы машыктыруучулар менен кеңешип, календарный планда кандай болсо ошого дайынбыз. Рахмат агай, ийгилик. Эрим, Сезим деген сулуу кыздардын апасы. Сезимдериңиз менен бөлүшүп кетсеңиз, мына Мээримдин Олимпиададагы жеңиши сиз үчүн кандай маанилүү болчу? Сезимдин күрөшү жөнүндө өзүңүздүн оюңузду кыскача болсун. Мен кыздарым ушинтип күрөшүп уткандарын аябай неме сыймыктанам кыздарым менен. Солса ден соолук каалайм, неме ден соолугу болсо эле дагы жакшы немелер жеңиштер болот деп ойлойм. Кээ бирлер айтат да, ушу көрө албайм кыздарым күрөшүп атканда, балдарым күрөшүп атканда депчи. Сизде кандай? Ой, мен деле көрө алчу эмесмин, бирок баягы көрө албасам, мен көрбөсөм эмне болот деп баягы көрүп атам. Анан кийин бирок Мээрим Олимпиадада күрөшкөндө 4 килограмм артып кеттим менчи. Мында аппетит жок болуп, чыкканда жүрөгүм аябай катып, эме лакылдап, тердеп, ушундай бир немелер болот да. Баары неме кыласың да. Бооруң ачып да балаңачы. Же жактан ыйлап калса, же жанында турбасаң барып сооротот элем деген ойлор болот да. Эми ушундай да. Ден соолукта болуңуз эже. Мындай кыздарды дагы тарбиялап чыга бериңиз. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Кандай көрмөндүктүр, кандай болду? Мен бир тууган болгонго мен бир тууганыма, досторума өзүмө караганда көбүрөөк переживать этем. Буга чейин Сезим колу ооруп, буту ооруп травма болуп күрөштү. Мунун алдында колунан старый травма деп коет, ошол кайра эле бат-бат боло берет да. Травмасы менен күрөштү. Кандай десем, бирок кандай болсо да, бирок алтын алганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өзү деле көз ачында болуш керек, бар. Кудай буйруса, эми чемпионат мира Азияларда алтын үчүн аракет кылабыз. Мен экинчи группта итальянка менен күрөшөйүн деп жатканда интернет тараптан туура эмес кошулбай, интернет иштебей калганда Мээрим эже менен жакшы сүйлөшө албай калдым. Ошондо дагы бир аз мотивация ошондон жетпей калды деп ойлойм. Бирок атам жанында болгон үчүн кандай десем күч болду да. Мээрим. Атайын өчүп болгон турбайбы анда? Мээрим. Бир чети кыргыз эли таанып, эметип атканы мага кандай мотивация катары кетет, бир чети приятно. Бирок убактыңды алат экен, бирок эмнеси болсо да мунун баарын көтөрө билиш керек, туура неме кылып. Нормально.